Bismillah, alhamdulillah, assalatu wassalamu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Assalamu alaikum, urmatlı musulman bir tuğanlar. Tafsirul Munir kitabında bir hadistin okuyası kelet. Oşol jönünde sizler menen bölüşüp ketүүnü tuura көрүп атам. Auf ibn Malik al-Ash'ari radıyallahu anhu dep bir sahaba Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'e kelip kayrılады. Ya Rasulullah, menin bir gana balam bolчу. Аны da düşmanlar urdap ketти. Başkaça ayтканда, balasını düşmanlar alıp ketip algan bolот. Ошонун арыз мууну Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламга айтып келет. Мен жападан жалгыз баламды душмандар урдап кетти. Мен дагы, анын апасы дагы, башкача айтканда аялын айтат, өтө кыйналып жатабыз. Эмне кылалы деп Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламдан кеңеш сурашат. Ошондо Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам айтат аларга, сен жана сенин аялың La havla ve la kuvveta illa billah деген дуаны көп айткыла деп үйүнө жөнөтөт. Ауф ибн Малик деген сахаба аялына келип айтканда, аялы кандай гана жакшы дуа экен деп экөө ушул дуаны өтө көп айтып, La havla ve la kuvveta illa billah ушул дуа менен алек болуп жатканда, Allah subhanahu wa ta'ala ошол баланы урдап кеткен душмандарды башка нерсе менен алек кылып коет. Ошол душмандар башка нерсе менен алек болуп жатканда, жанагы урдалып кеткен бала алардын кой малдарын айдап үйүнө келип калат. Анан жанагы сахаба кайра Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламга айтып келет. Ушундай балам өзү эле кайтпастан душмандардын мал койлорун айдап келиптир дегенде, ошол учурда Аллах субханаху таала Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламга Талак сүрөсүндөгү 2-аятты түшүрөт. Май яттакиллаха яж'ал лаху махража ва ярзукху мин хайсу ла яхтасиб. Ким Аллага таквалык кылса, Алладан чын жүрөктөн корксо, анда Аллах субханаху таала аны кыйынчылыктан чыгарып, ойлогон жеринен рызкы берет деп, ушул аят ошол Ауф ибн Малик аш-Шаи сахабанын, радıyallahu anhu, сахабанын окуясы жөнүндө келет. Урматтуу мусулман бир туугандар, биздин жашообузга ушул пайгамбарыбыздын жана сахабалардын жашоосу үлгү болуштук абзел. Ким бүгүнкү күндө кыйналса, ким жашоонун же башка нерседен арыз муңу боло турган болсо, ал Аллага таквалык кылып, ошол эле учурда La havla ve la kuvveta illa billah деген дуаны көп айта турган болсо, албетте Аллах субханаху таала аны кыйынчылыктан чыгарып, ойлогон жеринен рызкы берет. Кандай? Ушу сахабаларды үй бүлөсүнү кыйынчылыктан чыгарып, Алла таала ойлогон жеринен рызкы берген сыяктуу. Келиңиз, ошондуктан биз La havla ve la kuvveta illa billah Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам ушул үй бүлөгө үйрөткөн дуаны сиз менен биз дагы көп зикир кылалы. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух.